Жаштар уюмунун атайын баяндамачысы бүгүн өткөрүлгөн пресс-конференциянын алкагында кыз ала качууга карата каршы билдирүү жасады. Эчен жылдар бою келе жаткан кыргыздын салты адамга зыян келтирип, анын кесепетинен аял заты зардап чегүүдө. Бул көрүнүш аял затынын укугун тепселөө менен барабар. Ар бир өлкөнүн өзүнө тиешелүү маданияты болот. Ал каада салттар кээде адамга жакшы таасир тийгизсе, айрым учурда зыян келтирет. Ошондуктан кыз ала качуу салтынан баш тартуу керек деп ойлойм. Аны жайылтуунун кажети жок. Маалымат жыйындын жүрүшүндө өлкөдө кулаш жайган ВИЧ илдети дагы талкууланды. Жашы жете элек өспүрүмдөр үчүн мектепте атайын жыныстык катнаш тууралуу тиешелүү маалымат берилиши кажет. Бирок ал дагы ВИЧ илдетинин алдын алууга толук кепилдик бере албайт. Жок, мектепте билим берүү менен чектелбеш керек. Болгону бул эң негизги компонент болуп саналат. ВИЧ илдетинен арылуу үчүн көптөгөн иштерди аткаруу керек. Бирок мектепте жыныстык катнаш тууралуу туура түшүнүк берүү ВИЧтин алдын алуунун негизги жолу. Жыл башынан бери Кыргызстанда ВИЧ илдети боюнча 7100 бейтап катталган. Атайын адистердин айтымында 2020-жылга чейин бул оору менен жабыркагандардын саны 20 миңге жетиши күтүлөт. Анткени өлкөдө ВИЧ боюнча жеткиликтүү маалыматтар жана тиешелүү дары-дармектер жетишсиз. Татына Субанова, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.